Саламатсыңарбы урматтуу 11 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Китеп дептерлериңерди сабакка даярдагыла, видеону култугуп окуп чыккыла, көрүп чыккыла, тапшырмаларды аткаргыла. Бүгүнкү биздин кептик темабыз үй бүлө бекемдиги, мамлекеттин бекемдиги. Ал эми грамматикалык темабыз болсо, көркөм стиль. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда көркөм стиль тууралуу билгендерибизди бышыктайбыз. Анткени биз көркөм стиль жөнүндө буга чейин 9-8, 10 класстарыбызда кайталаганбыз. Үй бүлөдөгү бекемдик тууралуу маек курабыз. Көркөм тексттер аркылуу үй бүлөнүн бүтүндүгү маанилүү экендигин түшүнөбүз. Балдар, ой жүгүртүп көргүлөчү. Мамлекеттин бекемдиги эмне үчүн үй бүлөнүн бекемдигинен көз каранды? Башкача айтканда, эгерде үй бүлө бекем болбосо, мамлекет да бекем болбойбу? Бул экөөсүнүн ортосунда кандай байланыш бар? Ойлонуп көргүлө. Анда төмөнкү текстти окуп чыккыла дагы, бул текстке ат коюп көргүлө. Жамгырлуу таңда тоого жакын үйдө жашаган үчөө кирип келишти. Гүл болуп калды айланам, гүл жыты кошо келгенин. Атасы тоодой көрүндү сүрдүү, апасы назик булактай, баласы кооз алат. Кооздукка мени бөлөшүп, эрмектеш болдук далайга, ээрчишип үчөө келишип, ээрчишип кайра кетишти. Бул текстти, демек, стилин аныктайбыз биринчи. Кайсы стилде жазылды, анан текстке тема коюп көрөбүз. Силер кандай тема коет элеңер ушул текстке? Демек, алгач тексттин стилин аныктай турган болсок, демек бул жерде бул ыр экен. Ыр түрүндө жазылган чыгармалар булар көркөм стилде жазылат. Демек, назик булактай, тоодой сүрдүү деген сыяктуу сөздөр аркылуу биз бул текстти көркөм стиль деп аныктасак болот экен. Ал эми ат койгонубузда болсо, демек, үй бүлө деген чыгарма экен. Венера Бөлөкбаева деген акындын үй бүлө деген чыгармасы экен. Демек, бул жерде үй бүлө тууралуу айтып атат, балдар. Атасы, апасы назик булактай, баласы кооз балаты дейт. Чындыгында эле толук кандуу, бекем, ынтымактуу, бири-бирин түшүнгөн үй бүлөдө ар дайым атасы тоодой сүрдүү көрүнөт. Анткени ал үй бүлө башчысы, бардык үйдөгү негизги маселелерди чече турган инсан. Ал эми апасы назик булактай. Апаларыбыз биздин ар дайым сулуу, ар дайым назик буралган болот. Ушундай үй бүлөдө өскөн бала сөзсүз түрдө кооз балатыдай кулпуруп, көзгө жагымдуу көрүнөт. Балата деген сөздү түшүнбөгөндөр үчүн бул ёлка десек болот да. Демек, бул текст үй бүлө жөнүндө экен. Текстти бекеринен тандалган жок, балдар. Бул биринчиден көркөм стилде жазылгандыгы үчүн биздин грамматикалык темабыз, ал эми үй бүлө жөнүндөгү текст экендиги биздин кептик темабызга жакындашат. Балдар, үй бүлө кичи мамлекет, бүтүндөй өлкөнүн кристалдай модели. Демек, өлкөнү бүтүн деп ала турган болсок, анын кристалдай модели, майда-майда бөлүктөрү бул үй бүлө деп алганыбыз туура болот экен. Ал эми үй бүлөдө ынтымак, жакшылык болсо, ошол коом, өлкө бактылуу болот. Карагыла, үй бүлөдө бардыгынын орду, бардыгынын каалоосу ишке ашып, баары бири-бирин түшүнүшкөн, ынтымактуу үй бүлө болсо, мындай үй бүлөлөр ошол мамлекетте аябай көп болсо, чындыгында эле коом, биздин курчап турган айлана чөйрөбүз, өлкөбүз баарында биримдик, баарында бекемдик болот экен. Ошол эле учурда, балдар, мамлекеттеги мыйзамдуулук, адилеттик, адамгерчилик деңгээли үй бүлөгө таасир этет экен. Анын абалынан чагылышат экен.
Демек, муну менен биз бул эки түшүнүк бири-бирин толуктап турат десек болот экен. Мамлекет канчалык, мамлекет ошол мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, башка түшүнүктөр өз ордунда турса, ошол нерсе үй бүлөгө дагы таасирин тийгизет экен. Анан үй бүлө дагы ошончолук бекем, ынтымактуу болот экен. Эми балдар, көркөм стиль, грамматикалык темабызга келсек, көркөм стиль бул силердин эне тилиңердеги художественный стиль. Муну көпчүлүгүңөр билесиңер. Көркөм стиль көркөм чыгармалардын аңгеме, повесть, роман, ыр, поэма, драма жана башка көркөм тилде жазылган чыгармалардын тилкери. Анда улуттук тилдеги көркөм каражаттар, метафора, метонимия, эпитет, салыштыруу, гипербола жана башка ошол сыяктуу троптун түрлөрү, көркөм сөз каражаттары кеңири колдонулат. Ошол бизди курчап турган айлана чөйрөбүз, тиричилик, жаратылыш, адамдардын образдары, турмуштук, үрп-адаттар, кыскасы ошол бизди курчап турган эмнелер гана болбосун, ошонун баары кызыктуу берилет балдар. Элестүү, образдуу берилет, эмоционалдуу болот. Ошондой эле учкул сөздөр, фразеологизмдер, макал лакаптар жана башка ушул сыяктуу сөздөр өтө кеңири колдонулат. Башкача айтканда, көркөм стилге мындай бир чек коюлбайт. Ал эркин формада жазылган стиль десек болот. Көркөм стилдин өзгөчөлүктөрү деп балдар, адабий тилдин нормасында жазылып, окуя кызыктуу, элестүү болуп берилишин айтабыз. Чыгарманын мазмуну менен формасы шайкеш келиш керек. Сөзсүз түрдө автор ошол чыгармада көтөргөн темасын, мисалы үчүн автор өлүм жөнүндө, өмүр жөнүндө, сүйүү жөнүндө айтып атабы, ошонун формасын дагы ылайыктуу тандап алыш керек экен. Ошондой эле биз өткөн кысалыктарыбызда өттүк, иш кагаздарынын стили сыяктуу жасалма штамптар кезикпейт. Бул жерде иш кагаздары стилинде биз бир рамкага салынган гана сөздөр, ошол гана рамкадан чыкпаш керек деп айттык эле. Даяр шаблондор колдонулган. Көркөм стилде андай эмес. Каалагандай кеңири жазсак болот экен. Ошону менен бирге балдар, чыгарманын өз дооруна, чагылдырылган окуясына карата диалектилик, эскирген жана жаңы сөздөр колдонула берет экен. Мисалы үчүн, айталы бир чыгарма ушул таласт өрөөнүндөгү жашоочулардын турмушун чагылдырып атат да. Демек, ошол жерде таластыктардын сөздөрү, диалектилик сөздөр кире берет экен. Же болбосо 19-кылымдагы Кокон хандыгынын тушундагы жашоо сүрөттөлдү дейле, ошол мезгилде ушундай эскирген сөздөр, архаизмдер, историзмдер колдонула берет экен. Аны биз жок, булар архаизм, историзм деп чыгарып салбайт экенбиз. Колдонгонго көркөм стилде жол берилет экен. Ал эми фантастикалык чыгармалар бар бизде. Ошол жерде жаңы сөздөр, жаңы терминдер, башка сөздөр колдонулганга уруксат берилет экен. Көркөм стилдин эң негизги максаты балдар эстетикалык функция аткаруу болуп саналат. Башкача айтканда, ал адамдардын жан дүйнөсүнө рухий азык тартуулаган, рухий дөөлөт болуп берүүчү көркөм казына, көркөм өнөрдүн бир үлгүсү. Мисалы үчүн, биздин денебиз каяктан азык алат? Бул тамак, аш, суудан азык алат. Биздин ошол каныбыз, баш мээбиз, жүрөгүбүз ушул тамак, аштан азык ала турган болсо, адамдын душасы, жан дүйнөсү балдар ушул көркөм стиль сыяктуу чыгармалардан, искусстволук чыгармалардан азык алат экен. Ал ошол өзүнүн көз карашын кеңейтет, дүйнөгө болгон көз карашын байытат, кругозорун, дүйнө таанымын жогорулатат экен. Эми балдар, көркөм стиль боюнча машыгуу жумушун аткарабыз. Ошол эле учурда үй бүлө тууралуу өзүбүздүн ойлорубузду иреттеп, аларды өркүндөтүп көрөбүз. Бул пирамида балдар, Алатоо деген пирамида. Бул бир мисал берилди силерге. Манас эпосунун негизинде түзүлгөн, сөз бермектеринен турган сүйлөмдөрдүн галереясы Алатоо. Муну түшүнгүлө силер, бул пирамида Алатоо деп. Демек, биринчи катарга атама сүйлөм кетиш керек. Атама сүйлөмдү силер 10 класста өтө жакшы түшүнө алгансыңар деп ойлоймун. Экинчи катарга э менен баяндоочтун ортосунда сызыкчанын коюлушу кетиш керек. Үчүнчү катарда бир тутумдуу сүйлөм.
4-нчү катарда 2 тутумдуу сүйлөм кетиш керек. 5-нчиде байламта катышкан сүйлөм, 6-нчы татаал сынатоочтуу сүйлөм, 7-нчи бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм, 8-нчи баганыңкы байланыштагы татаал сүйлөм кетиш керек, 9-нчу аралаш татаал сүйлөм кетиш керек. Балдар, ушул пирамидада жазылган түшүнүктөрдү, ушул грамматикалык темаларды силер 11-нчи класска чейин толук өтүп бүттүңөр. Мен ишенем, силер бул тапшырманы оңой эле аткара аласыңар. Мисал үчүн үлгүдө көрсөтөбүз. Биз жогоруда айттык, манас деген аталыш болду. Манас демек бул атама сүйлөм болду. Манас. Экинчи катар менен баяндоочтун ортосуна сызыкчанын коюлушу болду. Ал Баатыр. Үчүнчү катарга бир тутумдуу сүйлөм, туйгуну болгон кыргыздын. Демек бул бир тутумдуу сүйлөм. Сүйлөмдө бир гана баш мүчө бар. Баяндоочтун гана базасында түзүлдү. Экинчиси, кийинки катар болсо, 2 тутумдуу сүйлөм болду. Көзүндөгү кайраты көк жалын, эмнеси кайраты эмне көк жалын. Демек бул 2 тутумдуу сүйлөм болду. Ушул сыяктуу кылып балдар, кийинки катарларды дагы бул жерде көрсөтүлгөн тартиптегидей силер катар жазасыңар. Дептериңерди ачкыла көркөм стиль боюнча машыгуу жумушу деп туруп, пирамида ала тоо деп жазгыла. Силер муну тапшырма катары алгыла. Үй бүлө деген сөздүн негизинде пирамида ала тоо сөз берметтеринин галереясын түзөсүңөр. Түшүнүктүү болгон болсо сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Кандайдыр бир суроо же сунуш болсо мага кайрылсаңар болот. Саламатта тургула.